Алмаз Акунжанович, мен bir ай мурун Бишкек шаары боюнча маселе көтөрдүм эле. Бул жол кире көтөрбөө маселеси, аны менен бирдикте автобустарды сатып алуу маселесин көтөрдүм эле. Мэриядан кат келиптир. Лёд тронулся деп айтсам болот. Мына декабрда 120 автобус келет экен, жана ошондой эле дагы бир 400гө жакын чукул автобустар алынуу боюнча кабинет министринде макулдулук алуу боюнча кат жиберип жөндөптүр. Жазып алсаңыз, 22 жакында эле мына 22 сентябрда номер 10-194. Ушуга батыраак макулдугун берип коюңузчу. Батыраак автобустарды алып алайлы. Автобус, троллейбустар болгондо дагы электр автобустар жана газ менен жүрүү маселеси. Бул биринчи кезекте ошол тарифтерди көтөрбөө маселеси өз менен өзү эле чечилет. Бир. Экинчиси жана айтылган смог маселеси, үчүнчүсү пробка. Пробка боюнча мен кошумча дагы бир тапшырманы белгилей кетейин. Алмаз Акунжанович, мен айттым эле. Ушунча автобус алгандан кийин келиңиздер бир школьный автобустарды пилоттук вариантта жүргүзүп көрөйлү. Бул сөзсүз түрдө, мына отвечаю деп айтайынчы, пробканы азайтканга жолдомо болот. Анткени мына азыр көрүп атасыз, мына каникулга чыкты, мына пробка 2-3 күндөн бери азайды. Кескин түрдө азайды. Демек, бул өзүнүн максатына жетет. Школьный автобустарга төлөйт, ал жерде маселе болбойт. Бирок 200 миңден ашыгыраак школьниктер бар экен. Садиктерди кошпогондо. Жок дегенде 50 миңдин ары бери ташыйбыз да. Мына ошол маселе дагы чечилип калат эле. Бул бир. Экинчиси, азыр эле мына коллегабыз айтып кетти, мусор боюнча. Ар бир шаардын өзүнүн фишкасы болот экен. Бизде жакынкы арада мына Бишкек шаарынын фишкасы бул смог анан мусор болот да. Музейдин экспонаттай эле болуп калды уже мына мусорлордун бардыгы. 7 миллион доллар кетирипсиз ушу контейнерлергечи. Башка шаарларда мусорду бекитсе биз сыртка чыгарабыз, кайра мактанабыз, көрсөтөбүз. Мейли алынса, алынбай жатат. Ошол боюнча андай атайын анализ кылып көрдүм, Алмаз Акунжанович. Бул боюнча дагы тийиштүү жерлерге сунушумду бердим эле. Тапшырмалар айтылды эле. Мына Турцияда атайын ошол акчаларга деле, мисалы, закрытый контейнерлер менен жердин астына кирип кете турган мусорный бактарды алсак болот эле контейнерлерди. Тилекке каршы бизде башкача болуп кетти. Ал эле эмес, мына азыр Саудия Арабияда мусорлорду керек болсо подземный трубалар менен өзү эле суу кандай кетсе ошондой тартып кетет. Биз деле ушул сыяктуу бир жаңы заманбап технологияларды колдонбойлубу? Ал эле эмес, мына азыр келатып, карап көрсөңүз, бир байке менен бир эже ошол жерде шыпырып атат жолдучу. Өткөндө 2-3 уруп сүзүп кеткен, өлүп калышкан. Тоба кылдым, каза болуп. Дагы деле ошондой да. Пробка болуп атса, бир чоң баягы эски машинесин коюп алыптыр дагы ошол жерде колу менен шыпырып жүрөт. Уят эмеспи? Канча машинелерди алып койсо болот да, ошо өзү менен өзү тазалай турган машинелерди алса болот эле. Мына ошого дагы бир реалдуу түрдө тапшырманы берип койсоңуз, биз дагы мындай реалдуу өзгөрүүлөргө барайлы, Алмаз Акунжанович. Жетет.